Алматыда өткөн суткада Адем соода борборунан чыккан өрт 25 000 метр аралыкты каптады. Акыркы 1,5 жыл ичинде шаар аймагында 10дон ашуун базарда өрт кырсыгы катталган. Бул боюнча соодагерлер нааразычылык акциясына чыгышты. Алар базарлар атайын күйгүзүлгөнүн айтып, өкмөткө уят деген уран менен шаар көчөлөрүнүн бирин тосуп коюшту. Ошондой эле бул иштин артында өкмөт турганын да кошумчалашты. Калифорниянын полиция кызматкерлери Украинанын жаңы түзүлүп жаткан күзөт полициясына машыктыруу иштерин жүргүзмөкчү. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинен кабарлашты. Бир айлык окутууда өзүн өзү коргоо боюнча, кылмышкерлерди кармоо жана экспертиза негиздери боюнча сабактар өткөрүлөт. Даярдыктан өткөн тартип сакчылары июнь айында Киевке жөнөтүлөт. Буга чейин да Америка кызматкерлери тарабынан бир топ аскердик окутуу иштери жүргүзүлүп келген. Орусиянын коргоо министрлигинен кабарлагандай 29 апрелден тарта өлкө жарандарына майрамга чейин жаңы үлгүдөгү аскер техникаларын көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Алардын айтуусунда жеңиш парадына чейин аскердик унаалар шаардын бир топ көчөлөрүн айланып чыкмакчы. Бул жүрүш 4-майга чейин уланат. Ага кошумча акыркы даярдык 7-май күнү аскердик аба учактардын коштоосунда Кызыл Аянтта өткөрүлөрүн билдирди.